мындай жакшынакай саамалыктар сот адилеттүүлүгү үчүн элдердин көптөн бери болуп келаткан мүдөөсү сот адилеттүүлүгү болсо, соттордун көз карандысыздыгы болсо деген максат менен берилип жатат, уюштурулуп жатат. Мындай жакшы саамалыктар мына бүгүнкү эле ачылып жаткан имарат менен эмес, башка жерлерде бүтүндөй Кыргызстан боюнча иштеп жаткан сотторго кызматтык турак жайлар салынып берилип жатат. Мунушулардын бардыгы тең менин оюмча биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин элдердин үмүтүн актаса экен ушу соттор деген максат менен уюштурулуп берип жатат. Бизде мисалы санариптештирүү, цифровизация деп атпайлыкпы? Мына ошолордун колдон келишинче уюштурулуп түзүлдү бул жердечи. Азыркы учурда бул жерде ушул сот адилеттүүлүгүндө эми мурда ар кайсы жерде, ар кайсы имаратта болсо, эми бир эле имараттын ичинде болуп калат. Мисалы, так айтканда, Жалал-Абад областтык соту бүт курамы менен ушул жерде болот. Андан кийин Жалал-Абад шаардык соту да бүт курамы менен. Мындан сырткары административдик сот деп коебуз. Мына административдик сот өзүнүн бүт курамы менен ушул жерде болот. Сот аткаруучулар ушул жерде болот. Пристав деп атабыз, жана соттордун тартиби боюнча иш каралып жатканда тартибине көзөмөл кылган сот приставдары да ушул жерде болот. Мамлекеттик жыйымдарды госпошина деп атпайлыкпы? Мурдагыдай тиги жерге барып төгүп келели, бул жерге барып төгүп келели деген болбойт. Автоматтар орнотулат бул жердечи. Ушул жерде туруп эле ошо мамлекеттик жыйымды ушул жерден төгүп коюшат. Бизде жанагы поштовый чыгымдар деп атпайлыкпы? Почта менен салышат. Бир шаардын сотунун чечимин өкүмдөрүн областка салыш почта менен кетиришти. Бу дагы мамлекеттен алынып жаткан акча каражатын талап кылынып турчу да, азыркы учурда андай болбойт. Биринчи этаж, экинчи этаж, төртүнчү, үчүнчү этаж деп эле ушул имараттын ичинен поштанын чыгымдары жок эле тапшырып турушат. Мына ушундай жакшы шарттар түзүлдү бул жердечи. Мына ушулардын бардыгы биздин мамлекетибиздин сотторго болгон камкордугу, сотторго болгон чоң жардамы болуп эсептелет. Биздин эң негизги милдетибиз эми мамлекет тарабынан ушундай бир камкордук көрүлүп жаткандан кийин биз сотторго, мен дагы ушул жерден учурдан пайдаланып айткым келет, ак ниет иштеп, таза иштеп, коррупцияга, паракорчулукка аралаштырбай, элдин кызыкчылыгын колдогон соттор болсо экен деген үмүттөмүн.